94-жылы 17 жашыбызда үйлөнгөнбүз. Кадимкидей эле ай сайын айлык берип турасызбы? Колдой турган бир күч бар деп, камчыны көргөн сайынчы. Негизи аял заты бул гүл сыяктуу да. Текеберлик болуп, мен эркекмин, мен гана билем. Максаты бар, бакыт ап келди, WhatsApp'ы жок, тапкан сүйүүлөр. Азыр айран алып берсе, ичеби кыздар? Америкага кетип атасыз жакында. Аны кылайын, муну кылайын десең жетишпейсиң. Элдин баары кантип байып кетсем, бул дүйнө өтүп кетет. Эч качан байлыктан коркпош керек. Биринин жолун бири тосушат. Бирөө ийгиликке жеткенде адам нафси деген бар да. Сен жүгүрсөң да ошол рызкын аласың, тигини сөксөң дагы, өпсөң дагы, кыскансаң деле ошол рызкын аласың. Кыяматты деле жакында деп атпайсызбы, ошол сыяктуу да. Эл көрдү, берип койгон, аны кийбейт деле. Сапаты да начар да. Кыргыздын калпагы кымбат болуш керек. Урматтуу көрүүчү, бүгүн бизде конокто көпчүлүк жакшы көрүп ырларын уккан, көпчүлүк күйөрмандык кылган кыргыз эл акыны Жеңишбек Жумакадыр. Саламатсызбы агай? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Сонун. Буюрса биздин көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир маек куруп беребиз деген үмүттөбүз. Алгач сиз акындыкты 1993 жылы баштагансыз. Андан кийин театрларда иштеп жүрдүңүз, Москвага барып актерлук билимди алып келдиңиз. Анан 2004-2005 жылдары кириштиңиз биротоло эркин акын болуп, Анан эмне үчүн ортодо бир аз башка иштер менен алек болуп жүрдүңүз дейм да. Башында эле сизде акын болуу максатыңыз бар беле? Биринчиден кайра чакырып, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңерге рахмат. Мен өзүм келе бербейм, бирок кыйбай келдим дейин. 93-төн бери 93-төн бери чыгармачылыгым башталган. Анан 97-жылы Москвага кеткем. 94-жылы, 95-жылы Манастын 1000 жылдыгында, 98-жылы айтыштар болгон. Анда да ийгиликтерге жеткемин. Анан ортодо ошол Москвада окуп калып, бир аз пауза болуп калды. Анан 2001 келип, ошондон бери айтышта жүрөбүз. 2001 жылдан баштап, Бирок сиз Москвадан келгенден кийин дагы театрда бир аз иштедиңиз. 2005 жылга чейин иштедиңиз. Келип, Учур телетеатрын ачканбыз. Ошол жерде иштедим, радиодо иштедим. Чыгармачылык жолум ошондой. Анан алгач сиз бала чагыңызда чоң атаңыздын колунда өсүп, чоң атаңыз өзү уста болгондугу үчүн сизди усталык кесипке тапшыртып коюп, бирок өзүңүз 1-2 ай окубай театрга качып кеткениңиз бар эмеспи? Анан бул кылганыңыз үчүн чоң атаңыз таарынган жокпу? Чоң атам ошо Жеңишбек Арыпбеков деген устанын окуусунун мүдүрү болчу. Аябай жакшы окуйт деп мени мактап киргизген. Мен эмгекчил деген айылдан болом. Ошондо Жеңишбек агай айтканда, эмгекчилдикте тентек эле, толук окуучу эмес эле ата. Ойлондуңузбу, балаңыз тентек эмеспи деп аябай сураган эсимде да. Анан мен качып кеткенден кийин кичине элге таанылып калганда, ошо нарын жактачы, кийин билишти да. Анан кайра атам барып, балам меники ушундай өнөрлүү экен көрсө деп атамды үйрөткөм да, барып ата эми өзүңүз кайра айтыңыз, мен театрда иштейм деп көндүргөм. Анан атам кайра батасын берип, чоң атам. Ошентип иштеп калгам. Ал окуган жеримде кой берген жок да. Биз кетирбейбиз, бул кружоктор уюштуруучу, биздин акыныбыз болчу деп аябай талаш тартыш болгон да. Анан паспорту жок, баягы 11-ди бүтө элек, бизге керек. Ушул жакта окуп алсын, эми театрга жетишет деп мен көгөрүп болбой, анан театр жамааты дагы бизге иштей берсин деп келишим менен иштеп калгам да. 15 жашымда. Анан кичинекей кезиңизден баштап китеп эң жакын досуңуз, китептерди көп окуйсуз. Ал тургай азыр биздин жалпы жарандарды китеп окууга үндөп, өзүңүз дагы бир топ китептер жазып келесиз. Негизи эле китеп окууга бул кайдан пайда болгон? Кичинекей кезиңизден Бала кезимде калыптанган. эле өткөндө эле айттым, ошол биздин Тапа төш деген айылдын жанында тоо бар, мындай өтө чоң эмес, бирок ошол жака кой кайтарып чоң атам жүрчү да. Анан түштө мен барчумун. Ошондо колумда бир гана китептер болор эле. Анан Ала тоо деген журнал, анан гезиттер болор эле. Бирин калтырчу эмесмин да. Ошо окуп, анан жанагы кыргызча үйдө кандай китеп болсо, баарын окучумун. Эми кызыкчумун да. Кызыгуум ошондон пайда болгон. Мен театрда жаңы барганда бир бөлмө чакан үй берген. Ошондо мен китептерди бүт тизип, азыркыга чейин айтышат да, досторум, анан азыркы жеңең да таң калат да, жаңы
көчүп атканда дубалдын мындай өйдө жагына кичинекей китептерди мына мык менен жипке илип коосап койушумун да. Анан киргенден баары эле муну эмнеге минтип илип койгонсуң? Кооздук үчүн анан алып окусаңар болот дешимин да, бирок окуучу эмес. Анан текчемде дагы китептер болор эле. Азыр эсимде жок. Ал кезде белгилүү китептер болгон, баягы Каныбек, Сынган кылыч, Айтматовдун китептери, анан поэзия ырлары, жыйнактар. Айтор ошол китепке аябай кичинемден эле жакынмын. Ошо да таасир берди. Кийин чоң китептерди окуп, анан аалымдардын, ойчулдардын китептерин окуп, алардын кээ бир сөздөрүн которуп, ушу элге жеткирсем деп баштап да койгом, Кудай буюрса. Негизи эле китеп окуган кишини жакшы көрөм. Бирөөнүн үйүнө барганда биринчи эле караганым ошо китептер болду бекен деп эле карайм да. Түз эле барып тамашалайм досторумду. Силер түз эле барып тиги тасмалга отурасыңар, мен барып кайсы китеп экенин көрө калайын деп тиги аларды китеп окугула деп тамашалай берем да. Ошол сыяктуу. Демек, конокко барганда дагы алардын китептеринен эле акыл көрөнгөсүн, ой өрүшүн байкап кое турбайсызбы, Антип деле негизинен ойлобойм. Кээде конокко барганда бирөөлөрдүн үйүнөн бир издеп жүргөн китебиң чыгып калат да. Таппай жүргөнчү. Анан Кудай берди деп алардын тамашалап айтканда кулагын ушалап, анан китепти алып, же белек кылып алып, же кайра окуп келип берем деп алып, ошентип эле китеп менен алып урушуп жүрөбүз. Кайра кайтарып бересиз? Ооба, эми аманат болсо кайра кайтарып беребиз. Ой, ушул китеп ашыкчы болуп аттыр деп берсе, белекке алып сүйүнүп кетебиз дегендей. Өзүңүздүн жеке китепканаңыздагы китептер менен бөлүшөсүзбү же бербейсизби? Китепке Окулган сараңсызбы? китептерден сурагандар бар. Чында окуйм деп аткан болсо берем. Көп көрдүм, белекке бересиң. Көңүл үчүн алып коет, кол тамгалат, бирок окубагандарды көрдүм да. Анан негизи эле китеп сатып алган жакшы да. Тамакты сатып жейсиң, кийимди сатып кийинесиң, китепке келгенде эле кандай бекер алгың келет деп тамашалап коем да. Анан ар бир нерсенин баалуулугу болуш керек деп ойлойм. Баасыз нерсе барсыз болот деген. Мен дайыма айтам да, кыргыздын калпагы кымбат болуш керек. Жакшы болуш керек, кымбат болуш керек. Керек болсо бир калпак $100 болуш керек дегендей. Комузубуз дагы мыкты болуш керек, кымбат болуш керек. Кийген кыргыз кийимибиз дагы кымбат болуш керек. Биз өзүбүз акын болсок дагы ошо комузду, калпакты кымбат сатып алышыбыз керек. Эл дагы ошондой болуш керек да. Себеби биз кыргыздын бир көзгө басар бир баалуулуктары да. Казактын домбуралары убагында мен да таң калгам, бир аябай кымбат. Анан биз баягы канчалык бийик бааласак, урматтасак, ошончолук бийик жерде турат деп ойлойм да. Бирок агай, бааларынын кымбат болгону белгилүү эле бир катмарга кол жетимдүү болуп калып атпайбы? Азыр көпчүлүк мындай интернет тармактарында деле келгиле кыргыз кийимдерин, улуттук кийимдерибизди баалайлы, ошолорду алып кийели деп калышат. Анан кийин бир тарап ой жазып калат, кымбат алалы десек, кийели десек, бизге ылайык эмес, балким арзаныраак болсо жакшы болмок дегендей ой пикирлерин айтышат. Арзандарын көрүп атпайбызбы? Жакшылыктарда, тойлордо барып жүрөбүз. Калпактарды азыр Өзбекстанда жасайт экен. Жөн эле жанагы үйүп койгон. Өткөндө эле көрдүм да, тойго барганда. Бурчка үйүп койгон, эменин үстүндө эле эмес. Анан баягы келгендерге баягы жука пакетке салынган, эл көрдү, берип койгон, аны кийбейт деле. Сапаты да начар да. Анан мен айтайын дегеним, ошондой болбосо дейм де, жолдор болуш керек изденсе. Мамлекет дагы балким ошондой бир жакшы мыйзамдар кабыл алып, биздин баалуулуктарыбызды төмөн түшүрбөсө деген эле ойда. Китептер жөнүндө сөз кылдык агай. Өзүңүз кайсыл багыттагы китептерди көп окуйсуз? Анан биздин угарман көрөрмандарыбызга кайсыл китептерди сунуштайт элеңиз? Азыр жакшы китептер чыга баштады, котормолор. Китеп дүкөнүн ачтым мен, Сонунго деген окуучуларым менен. Ала тоо аянтында, Ак үйгө жакын. Депутаттар окуп калабы дегендей да. Анан элдин баары кантип байып кетсем, канткенде бактылуу болом,
Канткенде өзгөрүлөм деген бул шыктандыруу китептерине аябай кызыктар болуп калыптыр да. Көбү ошондой китептерди издейт, бирок андан сонун китептер турат, алышпайт да. Анан бул акча болот турбайбы, мындай китептерди азыр чала которгондор да бар. Эптеп эле бир нерселерди жазып чыгарган дагы бар. Ошол эле атактуу кээ бир адамдарыбыз китептерин чыгарып жүрөт, бирок ичинде эч нерсе жок да. Анан мен айтар элем, китепти тандап окуш керек деп. Азыр мыкты котормолор бар, чет өлкөлөрдөгү акылмандардын, ойчулдардын китептери бар. Мен дайыма эле айта берем, эң биринчи негизи жан дүйнөбүз бай болсун десеңер, ушул Жалалидин Руми Мевлананын китептерин окушуңар керек. Меснеби деген китеби чыккан. Ошону алып окушса, ал жерде Сейитбек Идрисов жакшы китептер чыгарып жүрөт, которуп. Ошол досубуз менен мен дагы бир эки учку сөздөрүн кошуп китеп чыгарганбыз, Мевлананыкын. Аябай жакшы да. Андан сырткары ошол адабий китептерди окуш керек. Азыр эсиме түшпөй атат, көп эле китеп бар. Мисалы үчүн жакында мен окуп бүттүм, которулган Атомдук адаттар деген. Аябай сонун китеп да. Китебстан чыгарат окшойт. Аябай мыкты. Ошону сөзсүз окуш керек. Түпкү сезимдердин күчү беле, ушундай да бир китеп бар, аябай сонун бул дагычы. Чындап адамга мындай пайда алып келе турган, чындап өзүңө өзгөрүүгө себепкер боло турган китепти окуш керек да. Анан күндү эртең менен туруп алып, мен миллионер болом деп 100 жолу кыйкырсаң деген китептер эми билбейм кимге пайдалыр, бирок чындап пайдалуу китептерди окуш керек. Акыркы жылдары сизди чоң айтыштардан көп көрбөй калдык. Көбүнчөсү ишкерлик жаатка, өзүңүздүн жазуучулук чыгармачылыгыңызга ыктап кеттиңиз. Көрөрмандарыңыз сагынып калды, сагынып атат дегендей. 19-жылы, 21-жылы чоң айтышка казак-кыргыз эл аралык айтышына катыштым. Анан элди сагындырбай эле ырдап турганга аракет кылып атабыз. Окуучуларымдын Турат, Баян, Кубаттын концерттеринде ырдадым дегендей. Ошондой ырдап тура элем. Азыр жаш акындар бар. Аларга Ак жол, Ак бата ушулар ийгиликке жетишсин Жол деп. бошотуп бердим дейсизби? Жол бошотуп артынан бата берип туралы деген ой. Андан сырткары дагы эми себептер бар. Кыргыздар көрө кат деп коет го. Ошо көрө кат менен алып урушуп жүрөбүз. Өмүр өтө берет экен да. Азыр кечээки көргөнүң азыр эле болгондой, былтыркы көргөнүң таң каласың. Кечээ болгондой. Изилдөөлөргө караганда өткөндө айтылды 24 саат 18 саатка кыскарганынчы. Убакыт учуп атат да. Анан чоң бир акылман даанышмандын жакшы сөзү бар. Убакытка сабыр кылгыла деп. Азыр ошо убакытка сабыр кылган заман болуп калды. Аны кылайын, муну кылайын дейсиң, жетишпейсиң. Бир күндө эле көп нерсе бүтүрүшү элең мурда. Азыр эч нерсеге жетишип калайын деп чуркап аткан учурда. Кудай таалам берекелүү өмүр берсе, анан элге дагы бере турганыбыз бар деп ойлойм. Америкага кетериңизди угуп калган көрөрмандарыңыз эми Жеңишбек дагы кетип калса биз жетимсиреп калабызбы дешип атат го. Америкага көп жолу бардым. Жашап да келгенмин. Мында дагы барабыз, кайра келебиз. Эми азыр заман деген башка го. Бат эле бир карасаң Индияда, бир карасаң Америкада, бир карасаң Кытайда дегендей. Барып келип турабыз, Кудайым буйрса. Согушка кетип аткандай эле кээ бир аябай кейип атат. Ар бир адамдын максаты бар экен. Ийгиликтерге жетели деп. Келип өзүңдү да сынап көрүш керек экен. Кыргызга болгон кызматыбыз, келип кыла турган жерде кылып, ырдай турган жерден ырдап, жүрөгүбүз дайыма эл менен. Демек ал жака ишкерлик жактан өзүңүздү сынап келейин деп кетип атасыз. Өзүмдү бир аз ишкерлик жакка жаңадан аралашып атам. Үйрөткөндөрдөн үйрөнүп, билбей жүргөн нерселеримди билип дегендейчи. Үйрөнүп эч качан кечимес дейт го. Тарыхта деле көп адамдар ушул кайсыл курагы болбосун ийгиликке жеткендер бар эмеспи. Мен эми жетип укмуштуудай кылам деп убада бере албайм.
Болуп калса айтам, айтпадым беле деп. Болбой калса айткам, убада бере албайм деп айтып коем да. Дары. Кудай таалам ошол эң негизгиси адалдан эки дүйнөмө зыяны тийбеген ийгиликтерди берсин. Менин ийгилигим элимдин ийгилиги деп ойлойм. Менин кыялдарым бар, окуучуларыма да жардам берсем деген, мектеп ачсам деген, башка дагы чыгармачылыктан сырткары мектеп ачсам деген, оорукана салсам деген Facebookка илгери жазгам да. Дагы элге керектүү көп нерсе кылсам деген ойлорум бар. Жеке эле кыргыз элине эмес, дүйнөдөгү адамзатка кызмат кылсам деген менин жакшы кыялдарым бар. Дайыма айтып жүрөм, жашаш үчүн жашабай, башкаларды жашатыш үчүн жашоо деп. Эми бардыгы эле кылып атканыңды элге жарыя кылбайсың да. Көрүнбөй калсаң эле ичип эле үйдө жатат экен деген ойлор болбосун. Аракетибиз дайыма эл үчүн. Бул дүйнө өтүп кетет. Бүгүнкү айдап жүргөн машинеңди эртең башка бирөө айдашы мүмкүн. Бирөөнүн аялы башка бирөөгө турмушка чыгышы мүмкүн, же тескерисинче. Колдоно албай калган акчаңды башка бирөө колдонушу мүмкүн. Сен жашаган үйгө балким башка бирөө жашап калышы мүмкүн. Өмүр ушундай да. Ошон үчүн бул дүйнөдөгү убактылуу кызыкчылыктарга байланбаш керек. Бирок бай болушуң керек, ошону колдоно билишиң керек да. Ошондо ийгиликке жетесиң. Анан бизде баягы адамдардын көз карашы, көргөндөрү туура эмес болуп калып, акчага көбөп кеткендери көрүп, башка нерселерди жасаган үчүн акча адамды усат деген туура эмес түшүнүк пайда болуп калган да. Бирок тарыхта, турмушта карап көрсөңөр, акчасы менен ушунчалык коомго пайда келтирген дүйнөдө укмуштуудай байлар бар. Айта турган нерсем, эч качан байлыктан коркпош керек. Адал жолдо тап жана элиң үчүн кызмат кыл. Бирок акчаны табыш үчүн дагы анча мынча сабыр керек, сыноолор болот, чыдаш керек дегендей. Анан мага жазып атышпайбы? Эми комментарийлердечи. Ой, ал жак эмне бар? Бирөө жасат. Ой, ал жакта жашоо кымбат, кыйынчылык. Жыргап бияка жүрө бербейсиңби? Андай мындай депчи. Алардын деле оюн түшүнүп турам, сыйлайм. Мен да өзүмдүн кыялдарыма жетейин деген. Кыргызстанда ишкерлик кылуу кандай экен? Кыргызстанда ишкерлик кылса жакшы эле. Кылгандар кылып атат. Мен да досторум менен Фарелдин 11 кафесин ачканбыз. Өзүнүн жолунда кетип атат. Кылам деген киши эми кылат да. Кылбайм деген киши кылбайт экен. Ниет түз болуш керек. Ниет түз, жан дүйнөң таза болуш керек. Мектептерди ачсам, ооруканаларды ачсам деп калбадыңызбы? Андан кийин ушунун бардыгына баягы өзүңүздүн күчүңүздө кылам деп атасыз да эмичи? Бирок балким сиз мындай бийликке келип же болбосо эл үчүн ушул жааттан кызмат кылуу ой нерсе жокпу? Мен бийликке барбайм. Саясатка кызыкпайм, айткамын. Элге саясаты жок деле кызмат кылсаң болот. Менин жанагы мектептерди салсам, чоң иштерди кылсам деген кыялым, менин кыялым менин колум менен эмес, балким мен бирөөлөргө себепкер болуп, аларга түшүндүрүү жолу менен алар кыла албай жүргөн нерсеге балким мен себепкер болуп, жакшы иштер болуп калышы мүмкүн да. Сообу жазылат да. Мен салымын болуп калам деп эле. Кудай буйруса. Анагай саясат менен колбасанын кантип жасалаарын билгенде эч ким ага жолбойт эле деп калганыңыз бар да. Саясат кантип жасалаарына иштен аралашып, балким иштен болбосо да мындай көрүп билип калганыңыз бар чыгар. Эмне үчүн? Саясат менен колбасанын кандай жасалаарын билгенде эч ким жолбойт эле деген бул менин сөзүм эмес. Бул белгилүү Черчиллдин сөзү. Эстедим. Ошол аталышта сиздин саясат тууралуу айткандарыңыз, котормолоруңуз чыккан, Эсиме чыгып кетти, маанилеш болуп калышы мүмкүн. Бирок чындап эле колбаса менен саясаттын составы бирдей эле болуш керек деп ойлойм да. Эми биз саясат дегенде биз Кыргызстанда эле көрүп атабыз да саясат кандай экенин. Анан кыскасы кыйын да. Чыгармачылыкта деле пендечилик болобу агай? Чыгармачылыкта пендечилик болот, пендечилик бардык жерде болот да. Болгону ошо туура эмес кылып алган күнөөңдү сезип, кайра оңдогонуң адамдык парызың деп ойлойм да. Чыгармачылыктагы пендечиликтен ирээни жеп калган учурларыңыз болду беле?
андай учурлар болгон. Мен карап көрсөм жанада сүйлөшүп отуруп ушул жөнү сөз болуп калды да. Негизи эле чыгармачылык эмес, баардык тармакта бар экен да. Эми 100% болбосо бир тармакта 80%, 50%, 20%. Көрө албастык, кызганыч, бут тосуу, ушактамай, пендечилик да ушунун баары. Жанымда эле жүрдү эле ким айтты экен, ким мынчалык мага ушул иштерди жасады экен деп жүрсөм, жанымдагы эле досум экен дегендер бар да, чогуу иштеген да. Ошон үчүн бул баардык тармакта болот экен. Демек бул адам болуп жаралгандан кийин боло турган нерсе пендечилик. Адам атадан баштап азыркы экөөбүз отурган убакытка чейин баардык ойчулдар, баардык акындар, баардык пайгамбарлар бүт баары ушу адам бололу, таза бололу деген гана урандын астында келатышат да. Болгону ар ким ар кандай түшүндүрөт да. Ушундай бололу, адам бололу, жакшы бололу, бири бирибизди сатпайлы, көрө албастык кылбайлы. Ушунун айланасында эле келатат. Чыгармалар деле ошондой негизи. Сүйүү маселесинде деле ошондой көрө албастык бар. Ар ким ар кандай жол менен түшүндүрөт да. Демек кыяматка чейин ушул боло бере турган нерсе экен бул. Эми тилекке каршы. Баары тең чипке тизген шурудай болуп жашоо укмуш болуп кетсе дагы кызыксыз окшобойбу? Мындай нерселер да болуп турушу керек деңиз. Жамандыкты көрмөйүн, жакшынын кадырын каяктан сезесиң дегендей экен да. Ак кара, ачуу таттуу аралашып жүрөт экен. Чыгармачыл инсандардын жан дүйнөсү башкаларга салыштырмалуу өтө сезимталыраак болот, сезимтал келишет. Байкап Анан тур. негизи эле да бардыгы элечи. Мен деле чыгармачылмын десем болот да, журналисттер деле, алып баруучулар деле бир аз чыгармачылык бар дегендей. Анан таарынычтар дагы көп болсо керек. Таарынычтар убагында болгон. Мен азыр тааныштын баарын кечиргемин. Менден кетсе мени кечиргиле деп баарына кайрылганмын. Азыр жакшымын. Эч кимге капачылыгым жок. Сиз алгач айтышкач комузу жок, жөө акын болуп айтышып жүрбөдүңүз беле? Анан азыр дагы азыркы акындардын арасынан дагы бир акыныбыз бар, Элеман Келдибеков, ал да жөө акын болуп жүрөт. Анан комуз менен комузу жок айтышуунун ортосунда мындай чыгармачыл адам үчүн кандай айырмачылыктары болот? Чыгармачылыкка кандай таасир берет комуз менен айтышуу же болбосо комузу жок айтышуу? Комуз Ашикем айтчу устатым. Ашырал Айталиев, Ашике дейбиз. Силер ким дейсиңер? Комуз көрк берет адамга. Ойлонгонуңа жардам берет. Мен дагы бала кезде домбура черте калып, комузду черте калганда Осмонкул устатым урушуп, комуз карматып, комуз менен ырда деп айткан дечү да. Анан ошондон кийин комуз үйрөнүп, комуз менен ырдап калдык. Комуз жакшы нерсе да. Бирок кээде комуз жок ырдап калган учурларым көп эле. Тойлорго барганда, микрофонго байланыштуу ар кандай комуз жок ырдаган көбүрөөк жагат да мага негизи. Мындай токтобой ырдайсың, өзүңчө бир башкача илхамдар ачылат. Мен жеке өзүмдүн баамымда. Эми акындар кимге ар кандай да. Балким бирөө комуз жок ырдай албайт дегендей. Мен комуз менен дагы комуз жок да ырдай берем негизи. Айырмачылык. Болгону комуз менен ырдаганда баягы комузду чертип турганча башка ойлорду ойлонуп алганга Ал убакыт жагы болсо керек, бар. Чыныгы акынга мындай кечке ойлоно турган деле убакыттын кереги жок деп ойлойм да. Акын деген төгүлүш керек. Анан комуз көрүп берет. Жаныңда жардамчың, шаңшып турса жакшы да. Айтыштарды калтырбай барып көргөнгө аракет кылам. Анан кийин кыз жигит айтышы бар эмеспи бизде агай? Кыз жигит айтышы эгерде эркек акын менен аял акын туш келип калса, жок сүйүү тутанып кетет го. Эмне үчүн агай? Эмнеге жок сүйүүнү деле сүйдүм ырдаша берет дейм да, ошол аябай кызык. Көрүүчүлөр кыз жигиттин айтышында ошол сүйүү темасын күтөт да, юмор күтөт. Анан баягы Райымалы менен Бегимай деген сыяктуу жакшы бир ырларды, ойлорду күтөт. Башка тема деле ырдашса болот негизи.
Бирок көбүнчө ошол сүйүү темасын козгоп, элдин көңүлүн алыш үчүн гана ырдалат. Анан ар бир кызы менен айтышып, алардын баарын эле сүйүүн козголо берсе кандай болуп калат деп карап койбоймунбу. Ошондой элди алаксытуу үчүн эле экен, элдин көңүлүн көтөрүү үчүн. айтыштын көркүн чыгарыш керек да. Мхм. Ал теманы козгобойн десе ошо тема козголот. Эми мисалы үчүн эркектер андай сыңар, мындай сыңар дейт. Анан биз айтабыз, аялдар андай сыңар, мындай сыңар дейбиз, мисалы да. Тарыхта бирок сүйүү темасынан сырткары деле бири-бирин кемсинткен айтыштар бар негизи. Кыз жигиттин ортосундачы. Бул көп эмес. Ал өтө катуу айтыштар. Азыр эми ошо модага айланып кетти, баягы сүйүү. Анан мындан канча жыл, бир 5-6 жыл мурдагыга салыштырмалуу дейинчи, азыр салыштырмалуу айтыштар көп болуп атат агай. Эл дагы дайыма колдоп, бардык айтыштар аншлаг менен өтөт дегендей. Азыр дагы эл аралык айтыштын тандоотурун экинчи тандоотуру болуп атат. Бул айтыштардын көп болуусу кандай ойлойсуз? Айтыштын өнүгүшүнө жакшы салым кошобу? Бир кезде казактарга таң калчу суктанып, алар көп өтчү да. Тиги облусунда өтүп атат, карасаң тиякта өтүп атат. Баягы көп ырдаган сайын акындар такшалат дегендей. Анан бизде да Кудайга шүгүр демөөрчүлөр чыгып, болбосо өзүбүздүн эле акындар уюштура калып, жаштардын айтышы көп болуп атат. Аларга көз карашым аябай жакшы. Негизи эми такшалыш керек да. Көбүрөөк айтышкан жакшы. Тууганбай Абдиев, Тукам, биз Тукам дейбиз, силер эмне дейсиңер? Тукам айтчу: акындардын төкмөнүн университети дасторкондун эле чети деп. Анткени элге канчалык ырдасаң такшаласың деген маани да. Ошол сыяктуу эле айтыштарга катышып, акындар такшалыш керек. Азыр эми айтыштар көп өтүп атат. Мен аралашпайм. Бирок тилекке каршы мен 100% деп айтпайм, бир эми 40-50% кээде жаттама болуп калып атат. Жаттама акындарыбыз бар. Ошол айтышка бир жакшы жоболорду киргизиш керек деп ойлойм. Күтүүсүз темаларды берсе, күтүүсүз алым сабак кылса, күтүүсүз бир бактырда же кагазга жазып коюп, ичинде белгиси ошол жазылган же сен ырда деп, 1 саат ырда деп, керек болсо 2 саат ырда деп акындарга ушундай жоболорду киргизсе, чыныгы төкмө акындар аныкталат эле да. Ары жагына кетпей эле коеюн эми. Ары жагынан айткыңыз келбей атат окшойт. Башка жерде айтабыз деп эле. Анан калыстар кара кылды как жарыш керек. Тиги акынды жакшы көрүп, бул акынды жакшы көрүп тартпаш керек. Мындай нерсе көп болгон. Азырда болуп атат деп угам негизи. Жобону мыкты иштеп чыгып, чыныгы акындарды тандап, анан калыстар чыныгы баасын бериш керек. Ошондо акын өсөт, эркин ырдайт, көңүлүң оорубайт дегендей. Бирок бул учурга дагы барат болушубуз керек деп ойлойм, Кудайым буйрса. Бирок азыр эмес окшойт. Жакында эмеспи? Эми жакында десек да болот эми. Кыяматты деле жакында деп атпайсызбы, ошол сыяктуу да. Жакында эле шакирттериңиз Баян Ахматовдун сөзүнө жазылган, жаңылбасам, нар тууралуу ырды Кутман Садбакасов ырдап чыкты. Бул дагы коомчулукта бир укмуштуудай резонанс жаратып десек болот. Бийликтөөлдөрүнүн көңүлүн өзүнө бурдурган ыр болду окшойт. Бул ырдын жазылганы тууралуу, ырдалары тууралуу сиздин деле маалыматыңыз болсо керек. Ага даяр болгондо эле уктум мен. Мага жиберишиптир. Анан мен бөлүшүп койдум болгону. Бирок мага жакты. Сон жазылыптыр, сонун аткарылыптыр. Бийликке дагы жакты болуш керек деп ойлойм. Эми жакшы мындай баягы пародия түрүндө кеткен. Бирок жообу дагы чыкпадыбы? Ооруба ата оорубанын оборуна салып жооп кайтарышыптыр. Сабыр кыл нарын деп. Жакшы болуптур дагы. Ушинтип өнүгө берели эми, юмор менен жеткизип. Юмор менен ырдап дегендей. Өзүм юморго жакынмын го, пародия кылып жеткириш керек. Мамлекет башчыларына жетип, анан кийин ошол иш аткарылып, сиз сыймыктанган дейминби, балким сыймыктанасызбы же сыймыктанбайсызбы, ушундай учурлар болду беле? Кайсыл ишти айта аласыз? Биз көп эле ырдадык негизи. Айтыштарды ырдадык, мындай дагы казино ачылганда ырдадык. Чек ара жөнүндө Элмирбек досумдун тиги Арузатын пародия кылып, Атамбаевдин убагында ырдап жүрдүм.
чечилип атпайбы деп коеюн. Азыркы учурда китептерди көп жазып атасыз. Акыркы чыгарган китебиңиз Карызымдан кантип кутулдум деп аталат. Анан бул китепти жазууга сизге эмне түрткү болду? Китеп көп деле жазган жокмун. 3-4 китебим бар. Көбүнчө балдар үчүн жаздым. Балдарга жакшы бир тарбия болсун деп, сен билбеген сырлар. Акыркы китеп боюнча бул бир адамдын тилеги кыйынчылыкка түшүп калганда Алла Таалам сөзсүз кабыл кыла турган бир окуяны жазгам да. Өзү кыска эле, анан өзүмдүн ойлорумду кошуп, ырларымды кошуп ошо китеп чыкты. Элдин кабыл алуусу аябай жакшы болду. Карызымдан кантип кутулдум деп теманы Аталышы дагы бир сонун. анан көп айтты да, бул акча эмес, Жеңишбек жазса бир руханий жактан бир нерсе бизге жазып берди депчи. Бирок бул ачык эле акча жөнүндө да, ошо акчалай ким карыз болсо, ошо карыздан кутулат. Карыз эле эмес, башка маселелер болсо дагы ошол ыкманы аткарса, баштан бир эмес 3-4 жолу өткөн да, сөзсүз кутулат. Анан маселе биз кыргызда окуйт экенбиз да, аткарбайт экенбиз көбүбүзчү. Аткаргандар бар, ыраазычылык айтып аткандар бар, түшүнбөй телефон чалып аткандар бар. Негизинен жакшы. Мен ал жерден ушундай бир жазуучулугумду көрсөтүп, бир укмуш болоюн деген оюм жок. Ошол кыйналгандарга жардам тийип калса деген максатта жазгам. Демек турмуштук тажрыйбаңыздын сыноосунан өткөн Менден эмес, башка адамдан өткөн. Ошону жазгам. Элдин баары менден сурап атат, карызыңан кантип кутулдуң деп. Карыз көп деп койбойм. жардамын берип атабы ошол? Ооба. Бул аябай жакшы. Дагы бир китебиңиз бар эле агай. Аталышы ар бир кызматчы кызматка барам деген адам окусун деген акыйкат жолунда беле аталышы? Ал менин китебим эмес. Котормобу? Аны Алмамбет Осмон уулу деген биздин бир аалым агайыбыз бар. Ал Адилеттүү өкүмдар деген китеп. Адилет. Аябай жакшы. Умар ибн Абдулас деген улуу инсан өткөн. Ошонун убагында кой үстүндө торгой жумурткалаган заман болгондо зекет берейин десе ала турган киши табылган эмес. Садага берейин десе ала турган киши табылган эмес. Атүгүл алыстан меймандар келатканда койлордун арасында карышкырлар чогуу жатканын көрүшкөн да, таң калышкан. Алла Таала көрсөтүп коет экен да, чыныгы акыйкат кара кыл как жарган элине күйгөн падыша болсо, ошондой улуу сырларды кошо алып чыгып коет экен. Ошол китепти окуган адам түшүнөт. Сизге даярдап келген кыска нуска суроолорум бар. Кыска жооп берсеңиз болот. Бүтө элекпи? Балким кенен деле жооп берсеңиз болот да, бүтө элек агай. Автомат акын кайманатыңыз өзүңүзгө жагабы? Эл берип атса жагат. Бактылуулук эмнеде? Бактылуулук жан дүйнөңдүн тазалыгында. Өзүңүз кат жазгансызбы? Өзүм кат жазган эмесмин. Ар бир жазган чыгарма ырларым өзүмө биринчи айткан насаатым деп ойлойм. Сөздү улаңыз. Аял менен айтышканча кантип уласак болот? Аял менен айтышканча эмне кылсак болот? Аял менен айтышканча? Өзүңдүн аялың мененби? Өзүңүздүн аялыңыз менен. Аялың менен айтышканча айтканын аткар. Орундала элек балалык кыялыңыз. Акырындан орундалып келатат, Кудайга шүгүр. Төкмөлүктө сиз эргип айтышкан акын ким? Казактанбы, кыргызстанбы? Эки жааттан тең. Көп айтыштым, Элмирбек досумун. Казактан? Казактан Оразалы, Балгынбек. Жашоодогу эң чоң жетишкендигиңиз? Элиме кызмат кылып аткандыгым. Эмне үчүн алма жей албайсыз? Алманын бир сортун жейм. Жейт экем көрсөмчү. Жейт экем көрсө. Калган жей албайм. Кайсы сортун? Жанагы аргындаштырылган семиренка беле? Ошол алманы. Буга чейинки берген маегиңизде алманы такыр жеген эмесмин, чындап элеби? Жок, мен бала кезимден жебейм да. Жесем эле эми жей албайм, кабыл албайм. Муну баары билет, туугандарым, досторум бүт билет, анан тамашалашат. Алма жебейсиңби деп. Бир тааныш байкем бар, ал такыр сүт ичпейт да. Ак аттуучу. Аны мен тамашалайм. Сүттөн ичпейсизби депчи. Ал мен алма жебейсиң дейт да, ошондой сыяктуу. Кыргыз казак айтышынын айырмачылыгы эмнеде? Айырмачылыгы кыргыздардын кыйындыгында. Шакирттериңизге эң көп айткан сөзүңүз кайсыл?
адам болгула. Кыска суроолорубузга нуска жооп болду окшойт. Бул жерден токтолуп кете турган, өзүңүз дагы кененирээктен айтып берейин деген жери барбы? Мага кызык да агай. Эмне үчүн эл сизди автомат акын деп койду экен? Бул бир адамдын оозунан чыгып, анан ошо менен элге тарап алынып кеткен. Мен кээде мындай тез ырдап койгон жерлерим бар да, ошондон айтып калышса керек. Кимдин оозунан чыгып, анан кийин ошо менен эл оозуна алынып кеткенин деле билбейсиз. Эл оозунан кимден чыкканын билбейм. Раматылык Баткен Шернияз айтып калчу. Ошо мен автомат деп мен айткам, анан ошондон улам элге жайылып кетти деп. Эң сонун агай. Анан үй бүлө тууралуу дагы сурагым келип атат. Кыргызстандагы бактылуу 5 үй бүлө болсо, ошонун бирөө менин үй бүлөм деп айтып Экөөсү калгандысыз болсо дагы менин үй бүлөм. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Сыры эмнеде? Сыры бактылуу бирин бирин түшүнүп жашоодо да негизи. Биз мына 94-жылы 17 жашыбызда үйлөнгөнбүз. Ошондон бери мен жеңеңди эч жерде иштеткен жокмун. Айлыгыңды мен берем, сен балдарды жакшы тарбияла деп. Баягы аял үйдүн университети дейт го. Анан акылынын жетишинче балдарыбызды тарбиялады. Мен сырттан ал үйдөн дегендей. Анан балдарыбыз да окуп билим алды, эл батасын берди. Азыркыга чейин суктанып жакшы тилектен айтканы бар. Кыздарым, балдарым баары жакшы. Өзүм дагы сүйүнөм, Кудайыма шүгүр дейм. Бул дагы болсо биздин ошо апамдын, чоң атамдын, чоң апамдын жана көп аалымдар менен жүрөм, ошолордун батасы деп ойлойм. Кадимкидей эле ай сайын айлык берип турасызбы? Ай сайын эмес, өзү сураганда берем. Анан 2-3 айдыкын бир алып коюшу мүмкүн, балким 1 жылдыкын бир алып коюшу мүмкүн деп эле. Айлык берем дегенде ошол коргулбай, камсыздап сураганын берип дегендей. Негизи аял заты бул гүл сыяктуу да. Муну кастарлаш керек, багыш керек, өбүш керек, сүйүш керек. Менин сөзүм бар. Дүйнөдө эң сулуу, эң мыкты бул сенин аялың. Ага эч ким жетпейт. Эгер жок десең, анда бул сенин аялың эмес деп. Аялды ошондой кадырлаш керек да. Аялдын жарымы эне, жарымы наристе, бириктирсең үйүңдөгү периште. Сонун сөздөр болду окшойт агай. Мен ойлоп калдым, демек эркек киши аялын өзүнүн ак никелүү жубайын ошентип кадырлап, эң сулуу деп барктап турса, демек бактылуу үй бүлөнүн башаты ушунда болсу керек. Кыргыздар аял затты урматтаганда илгери ар бир үйдө бирден камчы турган да. Камчы илинип турат. Анын да сыры бар. Камчыны алып туруп аялды сабаш керек деген ал жерде эч кандай философия болгон эмес. Үйдө аял заты сезип туруш керек. Мени коргой турган, Кудай Тааладан кийин колдой турган бир күч бар деп. Ошо камчыны көргөн сайынчы. Ал камчы менин өмүрлүк жарымдын, күйөөмдүн колунда камчы. Ал деген мени эч жака кор кылбайт, коргоочум дегендей маани да. Демек ошол камчыны аял киши өзүнө катары колдонула турган нерсе эмес, өзүн коргош үчүн колдонула турган буюм катары кабыл алышы керек жашаш керек да. Менин коргоочум бар. Тайына турган өмүрлүк жарым бар. Мени эч жерден эч жерге кор кылбайт деп. Аял зат аманат да. Өмүр бат эле өтүп кетет, кыямат күнү суралабыз. Бир аялың болсо бир аялың, 2 аялың болсо 2 аялыңа сурак беребиз. Экинчи аялым бар деп да тамашалап каласыз. Бир аялың болсо бир аялың, 2 аялың болсо деп эстеп кеттим да. Алла Таала айтат да, шүгүр кылсаңар, мен көбөйтүп берем дейт. Бир аялга шүгүр кылып жүрөбүз, качан көбөйтүп берет? Кудай Тааланын иши да. Жыргап атасың деп эле. Бисмилла. Балдардан агай, уул кыздарыңыздардан барбы чыгармачылыкка жакын? Чыгармачылыкка жакын ыр жазгандар жок. Бирок мен мындай юмор сүйлөгөнүм экинчи кызым да бар да, аябай. Ойлонбой туруп күлдүрүп, мени тамашаларымдай. Балдарымдан азыр байкалбайт. Балким чыгып калат. Бизде көбүнчөсүчү
эркек балага атанын тарбиясы көбүрөөк керек, кыз кишиге эненин тарбиясы көбүрөөк керек деп ошентип тарбиялайбыз. Бирок кыз кишиге дагы атанын мээрими өзгөчө көбүрөөк керекпи деп ойлойм да. Сиз кыздарыңызга кандай мамиле кыласыз? Кыздарыма жакшы тарбия бере алдым деп ойлойм. Эки кызым турмушка чыккан, жоопкерчиликтүү күйөө балдарын өткөрүп бергенмин. Негизи кыз кишини атасы өтө ардактап, мейман катары сыйлап, жакшы бир жолдорду көрсөтүш керек. Анан кичинекей чагында кыз кишини атасы көбүрөөк кучактап, көбүрөөк жытташ керек. Кыз киши аталык мээримге өтө тоюш керек да. Ошондо бактылуу кыздардан болот. Сыры ушундай. Сондай. Анан азыркы учурда биздин өлкөбүздө үй бүлө институтунун абалы кандай болот деп ойлойсуз? Институтка касин институту деп коюш. Негизи көйгөйлөрбү? Ооба. Кандай курулуп атат үй бүлөлөр? Бири бирине болгон мамилеси негизи эле. Баары биз ойлогондой болбой атат, албетте. Ажырашуу өтө көп экен. Бул дагы болсо эркектердин жоопкерчилиги жогунан чыныгы эркек болбой атканынан деп эле ойлойм да. Ал эркек дагы убагында туура тарбия көрбөй калган. Көбүрөөк окуш керек, чөйрөнү өзгөртүш керек, издениш керек, ойчулдардан, акылман даанышмандардан сабак алыш керек. Мен ушул бала кезинде тарбия көрбөй, бирок таанышып калып, сабактарга келип, китеп окуп, өзгөрүлгөн көп жигиттерди көрдүм да. Тааныбайсың, такыры башка адам болуп, таарынтып алган колуктусу менен кайра жашап, такыр эле башка дүйнөгө келип калгандай болгондор көп да. Анан текеберлик болуп, мен эркекмин, мен гана билем, керек болсо каалаган убакта каалаган кызды алып алам деп жүргөндөр Кудай таалам бат эле бир жолду көрсөтүп коет. Ошон үчүн эркектер жоопкерчиликтүү болуш керек деп ойлойм. Кыздар да ошондой, жакшы тарбия алып, билимдүү болуш керек. Жубайыңызды аябай бартап, сыйлаарыңызды байкадык. Анан бул жерде сүйлөп бергендериңиз дагы аябай жакты. Сөзсүз түрдө бул жерде өзүнчө кесип алып Instagram баракчабызга да чыгарабыз. Анан көп эле жаатта ырларды жазып жүрбөйсүзбү? Өзүңүздүн жубайыңызга жазган ырларыңыз деле болсо керек. Ооба, бир жолу менин жөнүмдө ыр жазбайсыңбы деп калды. Анан макул, бир эле жолу жазсам, бирок укмуштуудай кылып жазам деп тамашалап жазганмын. Алтынай суранып калса окуп берем деп негизи даярдап койгом, билгенде сурадың да. Ошол ырды окуп берейин анда. Автобустан тапкан түгөйүм. Күн келгенде бирге жүрөйүн, күн кеткенде бирге түнөйүн. Автограф жазып берем деп автобустан тапкан түгөйүм. Сотка деген анда жок эле, солкулдаган жаным шок эле. Партизандар бирге түшкөнгө паз автобус бизге оң эле. Автобустун өңү сары эле, аварийный жүрөк бар эле. Айыктырып кубат алганга анда түшкөн кыздар дар эле. Бишкек нарын деген жол мына, биз тааныштык күлүп колсуна. Сол жактагы байкуш жүрөгүм оңго барып келди ордуна. Токтоп калдык долоон ашканда, тоо жээк деп даам татканга. Толгон кептин бирин айта албай, ток тарткандай болом басканда. Сатуучулар турган жай экен, саткандары тамак чай экен. Ойлондум да айран алып бердим, ошондо эле сүйүм ак экен. Жүрөгүмдү карап сен сүйүп, жүрөгүңдү карап мен сүйүп. Заман болчу менчиктештирүү, алдым дароо менчиктештирип. Үй көшөгө баары жайында, үймөлөктөп достор камында. Пипилдетип лимузиндей, пазик менен бардык айылга. Азгырдың да тийдиң байыттың, азыр дагы сен бар жарыкмын. Кайнатама 1000 сом бергемин, карап көрсөм арзан алыпмын. Айтпа дейсиң улам койбой эле, анткен сайын айтам болбой эле. Анда мени жоомарт көрсөткөн, анда 1000 сом миллиондой эле. Фейзер тамыр, көңүл билүүлөр, фейсбуксуз жазган күйүүлөр,
Maksatı var, bakı tap geldi, WhatsApp'ı jok, tapkan süýüler. Tez çykkanday menin ırımda, tez ötüpdür meskil çynynda, al gezekde 17 delek azyr bolsa 40'tyň gyrynda. Bar jaşoobuz özü bak eken, baldarybız atkan taň eken, görgön dele ayran sunupmун, gördüş meni süýüm ak eken. Кандай гана сонун заттар агай. Аябай жакты. Анан айтып коюшат эмеспи? Баягы оттой жанып турган сүйүү жаштык чакта эле болот, анан үйлөнүп, бала чакалуу болгондон кийин Güçöýt деппи. күчөйт дешпейт. Бир аз солгундай түшөт дейби, же болбосо мындай жубайлар бири бирине көбүрөөк көңүл бурбай, балдарына көбүрөөк көңүл буруп кетишет дейт го. Анан дагы бир айтып калганыңыз бар. Чыныгы сүйүү 40тан кийин башталат. Чыныгы сүйүү негизи 40 жаштан кийин башталат. Үй бүлө деле ошондой. 40тан өткөндө, 40тан өттүк мына. Балдарга дагы сүйүү, жубайлардын ортосундагы сүйүү дагы күчөйт. Жалындайт, бириңди бириң аяп. Ошондо айран алып бергем. Айылдан келген кызда. Азыр айран алып берсе ичеби кыздар? Бирок ал учурда айран азыр деле ичсе керек, эмнеге ичпейт агай? Ал учурда айран бирок сонун нерсе болсо керек да. Азыр кола чеби дейм да. Ошентип биринчи айран алып бергем. Айылдан келген кыз айран ичип сүйүнүп дегендей. Азыр кыздарга жигиттер айран алып берсе ичеби же калкоз дейби. Сага эмне алып берди эле? Мага эмне алып берди эле эсимде жок дейби. Айтор ар бир адамдын үй бүлөнүн сүйүүсү айрандай ак болсун. Бул нерсени дагы мен аябай ошо сүйүүңүздөрдүн тазалыгына, актыгына аябай окшоштуруп койдум да. Биринчи алып бергениңиз айран болсо, айран албетте таза болот дегендейчи, аппак болот дегендей. Сонун агай. Айран алып берип айран калдым дегендей. Өзгөчө чыгармачыл инсандын жубайы болуу оор агай, туурабы? Анткени чыгармачыл адамдын өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгү дөңгөлөк гастролдордо, үйгө түнөбөй жүрүп өтүп кетет эмеспи? Анан албетте кызганычтар да болот, идиш аяк кагышуулар дагы болушу мүмкүн дегендей. Анан чыгармачыл инсандар үчүн үй бүлөнүн очогун күйүп турган, жанып турган очогун өчүрбөй сактап калыш үчүн эмне кылышы керек деп ойлойсуз? Чыгармачыл адамдар ар кандай. Бирөө көбүрөөк сыртта жүрөт. Бирөөлөр азыраак жүрөт. Чыгармачыл адамдардан деле эки жакка чыкпай үйүнө жаткандар бар. Чыгармачыл адамдардын чынында ой кыялы ар кандай. Кээде туруп бир жакка кетип каласың. Жөн эле бир чыгарма жаратыш үчүн да. Чыгармачыл адам өзүнүн жубайына толук өзүн тааныштырыш керек. Ал аял заты менин күйөөм ушундай өнөр адамы деп баардык жагынан тааныш керек. Ал эмнени кылат, эмнени кылбайт. Калп айтпай өзүн тааныштырыш керек. Күйөөсүн толук тааныганда аял кызганбайт. Эсенгүл Ибраев эл акыны, салкар акыныбыз. Ошол кишинин өмүрлүк жары Саткын апабыз ада кыйын киши, билесиңер. Менин өмүрлүк жолдошума айткан экен да мен жокто. Эгер сен илгери Жеңишбекти тандапсың, акынды тандапсың, мен акын менен жашаган аял заты катары айтайын, башың таштан жаралыш керек деп. Ачуусуна да чыдайсың, таттуусуна да чыдайсың, баарына чыдайсың деп илгери айткан экен. Ошону аябай карманат. Өтө мындай кызгануу деле жок. Ошо ынтымактуу жакшы эле жашап келе жатабыз. Жаш кезде болгондур, эми жаштык кимде жок, мастык кимде жок дегендей. Негизинен бирин түшүнүп, анан ортодо сүйүү болсо, эч кандай маселе жок деп ойлойм. Агай, эмне үчүн дейм да, эмне үчүн адамдар көбүрөөк көрө албастык кылышат, биринин жолун бири тосушат, бут тосуулар көп болот дегендей. Ушул суроону кылымдардан бери ойчулдар деле айтып келатат, таанышмандар деле айтып келатат. Эмне үчүн адам бири-бирин көрө албайт, кызганат дегендейчи. Муну жеңиш үчүн кайра эле адам баласы
Алла Тааланы тааныш керек да. Ошо Алла Таала эмне деп буйрган дегенди жакшы түшүнүш керек. Ошондо гана бул кысканыч көрө албастык кетет. Бирөө ийгиликке жеткенде адам нафси деген бар да. Эмне үчүн мен эмес деген шайтандык бир сыпат. Ал Кудайдын ишине кийлигишкендик. Кудай Таала ошого ушундай бир ийгилик берди. Аны Кудай Таала берди, сен берген жоксуң. Сага берген жок, демек бир сыр бар. Сен бир дүкөн ачсаң, жанаң алма сатсаң, жаныңа бирөө келип дагы дүкөн ачса, алма сатса, сен сүйүн дейт, кысканба дейт. Анткени Алла Таала экөөңө тең рызкыны жазып койгон. Сен жүгүрсөң да ошол рызкыны аласың, жүгүрбөсөң дагы ошол рызкыны аласың. Тигини сөксөң дагы, өпсөң дагы, кыскансаң деле ошол рызкыны аласың. Тескерисинче аны колдоп ийгилик кааласаң, Кудай Таала берекесин артып берет. Ушул сыяктуу эле бирөөнүн жакшылыгына кубаныш керек. Кысканыч бул өтө чоң оору, анан күнөө. Кыргыз маданиятында, кыргыз таланттарынын арасында ушунун бир эмгеги, чыгармачылыгы бааланбай жүрөт деген инсандар барбы сиздин баамыңызда? Эл тарабынан баалангандар көп эле. Ошо жетиштүү деп ойлойм да. Мамлекет сыйлык бере элек бааланбай жүргөн көп эле биздин адамдарыбыз бар негизи. Бирок мен сыйлыкка көп басым жасабайм да. Элдин берген алкоосу, батасы жетиштүү деп ойлойм. Негизи сыйлыкты жоюп эле салса деп ойлойм. Менин сунушум ушул. Бирөө жактырат, бирөө жактырбайт. Талаштырып, уруштуруп, таарынтпай элечи. Эл батасын берип, элге тааныса, баары бир даражага чыгат. Тааныйт, ким актер, ким ырчы, канча эмгеги бар. Анан адам өзү ушул баланча эл артист алды эле мен ала албай жүрөм, мен андан кемминби деп адамдын мындай жан дүйнөсү бузулуп ооругандар да бар да. Ошондуктан бул союз мезгилинен калган бир адат деп ойлойм. Бирок ошо сыйлыктарды, мамлекеттик сыйлыктарды дагы стимул катары көрүшөт да. Сизди ал нерсе көп ойлондурбашкалар үчүн. Негизи мен сыйлыктарга каршымын да. Бирөө жактырат, бирөө жактырбайт. Бирок бул менин пикирим. Дүйнөдө сыйлыгы жок эле элге кызмат кылган инсандар бар, өнөрпоздор бар дегендей. Эгерде бере турган болсо, мамлекет калыстык кылып баарына бериш керек, татыктууларга деп ойлойм. Азыр менин эсимде жок татыктуулар бар, ала албай жүргөндөр көп да. Ошон үчүн бир гана нерсе айтам, көзүнүн тирүүсүндө бериш керек. Ушуга татыктуусуң, сүйүн, эмгегиң депчи. Өлгөндөн кийин Курандан башка пайдасы жок. Америкага кетип атасыз жакында. Ал жактан чыгармачылыгыңызды кантип улантасыз? Көрөрмандарыңызды сагындырбайсызбы? Азыр интернеттин заманы го. Интернет аркылуу чыгармачылыгымды бөлүшүп турам, Кудай буйрса. Агай рахмат. Биздин чакыруубузду кайра чакырып отуруп, жылдырып отуруп убактыбызды. Бүгүн сизди ушул Маек KG студиябызда көрүп отурганыбызга, сиз менен маектешип биздин өзүбүздүн көрөрмандарыбызга тартылып отурганыбызга аябай кубанычтабыз, агай. Буюрса Америкага кетсеңиздер аман-эсен жетип алыңыздар. Кайра аман-эсен кайтып келиңиздер. Сиздерди биз күтөбүз аябай. Сиз кете электе эле канча көрөрмандарыңыз кайгырып атат, капага түшүп атат дегендей. Ошо агай, рахмат. Ал эми азыр биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы эгерде бир эки ооз сөзүңүз болсо айтып өтсөңүз болот. Кудай Таалам буйрса, ар бир үйүбүзгө берекелерин жаадырсын. Аман болуңуздар, жаштар, кайраттуу болуңуздар. Биздин Кыргызстаныбыздын келечеги укмуштуудай сонун болот. Дүйнө эли таң калат. Себеби кайсыл мамлекеттин өнүгүп өсө турганын билгиң келсе, ошол мамлекеттин жаштарын кара дейт. Азыр жаштар биздики абдан мыкты. Кыргыз эл эмес, дүйнөнү таң калтырып окуп аткандар, иштеп аткандар бар. Демек, келечекте өнүккөн, өскөн улуу Кыргызстан болобуз деген тилегим бар. Ошого омин деп коюңуздар. Амин. Урматтуу көрүүчү, сиз биздин Маек KG аталышындагы YouTube жана Instagram каналдарыбызга катталып коюуну унутпаңыз.